Баткен шаарында түштүк региондон келген жаш спортчуларды колдогон кол күрөш боюнча ачык чемпионат өттү. Анда салмагына жараша катышуучулар күч сынашты. Уюштурууну Баткен шаардык мэриясынын алдындагы спорт комитети колго алган. Ошол эле учурда жеңишти багындыргандарга атайын сыйлыктар да каралган. Расмий ачылуу аземине Баткен шаарынын мэри Имамназар Бурканов катышып, күчтүүлөр жеңсин деп ийгиликтерди каалады. Бул иш-чарага Кыргыз улуттук кол күрөшү боюнча федерациясынын жетекчилиги да катышып, кол күрөш боюнча спорттук иш-чаралар алдыда республикалык деңгээлде өткөрүлөрүн билдирди. Негизи федерациянын максаты быйыл кол күрөштү, республикалык кол күрөштү Баткенде өткөрөлү деп цель койгонбуз. Ошонун үстүндө иштеп баштадык. Бүгүнкү күндө Баткен шаарынын ачык чемпионаты өтүп атат. 10го жакын команда катышып атат. Баткендин бардык өрөөндөрүнөн жана Жалал Абад областынан келди спортсмендер, и Ош областынан. 35 жашка чейинки эркектер, 40 жашка чейинки эркектер, анан 40 жаштан жогорку ветерандар дагы, ардагерлер дагы катышууда. Бардыгы ушу өзүнүн салмагы боюнча катышат. Мелдеш кыздар арасында 60 килограммга чейин, 60тан жогорку салмактагылар, ал эми уландар арасында 40, 50, 60, 70, 80 килограмм